Баткен районунда малдарды эмдөө иштери жүргүзүлүп жатат. Баткен районунун Дара айыл аймагынын Жаңы Жер айылында малдарды эмдөө иштери жүргүзүлдү. Малдардан атайын бруцеллез оорусуна каналынып, ийне сайылды. Бул иш-чара бодомалдын яшыр бруцеллез ооруларынын алдын алуу максатында жүргүзүлдү. Бул эмдөө 6 айда бери жүргүзүлүп турат. Айылдын тургундарынын негизги чарбасынын бири мал чарбачылык болгондуктан алар бодомалдардын баарын эмдетти. Шаары таза суу менен камсыз болот. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жаныбек Жалалов Сүлүктү шаарындагы таза суу менен камсыз кылуу максатында ишке ашып жаткан таза суу долбоорунун курулуш иштери менен таанышты. Учурда Дүйнөлүк банк тарабынан 220 миллион сомдук долбоордун биринчи этабы аяктап, экинчи этабы башталганы турат. Ошондой эле республикалык бюджеттин жана төрткү берүүчү гранттын эсебинен асфальт болгон шаардагы ички 4 көчөнүн курулуш ишин көрүп чыкты. Быйылкы жылы шаарда жалпы 13 миллион 600 миң сомго 2 километр 540 метр жолго асфальт басылган. Сүлүктү шаардык мэриясынын аппаратынын кызматкерлери менен жолугуп, шаарды өнүктүрүү жаатында аткарылып жаткан иш-аракеттери талкууланды. Өкүл өз сөзүндө облус эли көмүр отун менен камсыз болууда. Сүлүктү шаарынын көмүр кендерине ишеним артаарын белгилеп, жергиликтүү бийлик калктын көмүргө болгон муктаждыгына зор жоопкерчилик менен мамиле жасап, көмүр баасын туруктуу сактоо керектигин айтты. Белгилей кетсек, Сүлүктү шаарынын көмүр кендери 9 айдын жыйынтыгы менен 184 миң тонна көмүр өндүрүп, планды 102% аткарышкан. Жылуулук электр борборунда түтүн чыгып, массалык өчүрүү болду. Бишкек жылуулук электр борборунда энергетикалык жабдыктын авариялык коргонуучу системасы иштеп кеткен. Буга байланыштуу ал жактан чыккан 110 киловольттук линиянын чыңалуусу жоголуп кеткен. Бул тууралуу түндүк электр ишканасынан кабарлашты. Белгилей кетсек, ушул эле ишкана буга чейинки жарыктын өчүшүнө да Бишкек жылуулук электр борборундагы авария себеп болушу ыктымалдуулугун кабарлашкан. Белгилей кетсек, Бишкекте саат 13:14 чамасында массалык түрдө жарык өчө баштады. Анын айынан светофорлор иштебей, жол тыгыны жаралды. Ал эми жылуулук электр борборунан ургуштап буу чыгып жатканы айтылууда. Нарын облусунда жашап жаткан Памирлик жети үй бүлөгү Алай районунун Талды суу айылында курулган үйлөрдүн ачкычтары тапшырылды. Бул тууралуу турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Маалыматка караганда, үйлөрдү тапшыруу аземни өкмөттүн Оштогу өкүлү Жарасул Абдыраимов, Алай районунун акими Замир Молдокулов, айыл өкмөт башчылары, Памирлик кыргыздары, жергиликтүү тургундар катышты. Нарындан Памирлик 34 кыргыз кичи автобус менен алынып келинип, үйлөрүнө киргизилди. Талды суу айыл өкмөтүндө жалпы 11 үй курулуп, анын 7-өсүнүн курулуш иштери толугу менен аяктаган. Үйлөр бардык шарты менен 4 бөлмөлүү болуп курулду. Мындан сырткары Алайдын Сары-Могол айылындагы Алым Сейитов атындагы мектептин эски имаратында да Памирден келген 11 үй бүлө күн кечирүүдө. Olá,